Күндөрдө шаарда мына сиздерде массалык маалымат каражаттарда жергиликтүү телевидениеден бир эки фактты мен көз жоготуп жүрөм. Биринчи фактысы Масалиева көчөсүндөгү 87 мейманканада адамдарды безилдетип бир сойкукка башталат деп айтып маселени көтөрүп келишти. Анан кечеги жанагы көмүскө кумаркана Делюкс деген. Бул эки менин маалыматым боюнча бул эки объекттин тең эле кожоюну бир адам барып такалат. Ошол адам тизмеси мына 16 адамга ардактуу Атул деген адамга кирип калат. Анан кийин мен ошону азыр айтканым ошол. Эгерде биз кумаркананы иштеткен адамдарды, сойкукканада иштеткен адамдарды ардактуу Атул деген нам бергенге биздин моралдуулугубуз жок. Кумаркана деген Belediyenin çok kumarhane günlerinde kim oldu diye başladı. Okey'in sorumluluğunu alan kumarhane başladı. Biz o çok kim oldu diye bir açılan işkanalar var geçirdik. Бүгін мен сіздерге айтпеген шаһарда дағы ушундай кумарканалар иштетет да, ошо бинго болсо деп, бирок негизи бул кумаркана болуп атат да. 2012-жылы мыйзам чыккан. Кумарканалар жабылсын деген. Булар мыйзамсыз иш алып барып аткан именно Ош шаарында болуп атат да. Ош шаарында бүгүнкү күндө бизде укук коргоо органдары не иш алып барып атат азыр? Бул бир эле кумаркана эмес, азыр мен сөз аягына чыгуулайм. Бир эле кумаркана эмес, дагы башка жакта шаарда кумарканалар бар. Мен ушул нерсеге кызыгып сураштырып көрдүм. Бүгүнкү күндө кумарканалар иштеп ар кандай тополоңго атат. Мынабы сиздин Ички иштер башкармалыгынын пресс катчысы кимисе, Сыдыков. Ол маалымат берип атат. Ушул Делюкс ишканасынан бизге 2 рет арыз түшкөн дейт. Эмне үчүн 2 рет арыз түштү, ошонун ичинен иш алып барбадым деген суроо туулуптат да. Бу жерде эмне кызыкчылык? Бул нерсе ошо 2012-жылы жабылгандан кийин Ош шаарында канча айрым жыл иштеп берген. Кээ бир адамдар кызыктар болгон, муну эл бар. Бишкектен атайын рейд уюштурулуп, Талбек Насырбекович. Ошо Бишкектен укук коргондор органдары СМБдан билбем, Фин полициядан келип рейд уюштуруп жаап кетишкен. Бирок бүгүнкү күнү ушул дагы ачылып дагы иштегени таң калыштуу да. Эгерде мына ушул журналист балдар алып чыкпаганда, бул нерсе иштеп келе берет эле бүгүнкү күнгө чейин. Башка органдар бул нерсеге көңүл бурбай атат да бүгүн. Ушул журналист балдарды биз бүгүн коргоп колдошубуз керек. Бардыгыбыз биргеликте. Мына фактылар мен алып чыктым. Туура айтпабыз, биз факты керек деп. Мына факты. Ичине киргизип бул кумар экспертизанын далили чыккандан кийин кумаркана деп айтылат. Элдер келип акчасын туруп атпайбы? Дагы кандай экспертиза керек? Ушул нерсеге көзөмөл кылсаңыздар. Эмне үчүн бүгүн Ош шаарында ушундай нерсе болуп атат? Түздөн-түз силердин милдетиңер да. 87-чи Масалиевадагы үй боюнча. Бул жарандар кабыл алып келген, ошол жерде бирөө жеке менчиген эски гостиница. Бүт баягындай көчөдө кыздар алып бара берген да. Арыз түштү, буларга мен ошо байсында жатып тапшырма бердим, бирок айлатышты да, кировой зандарында. Ана кече начальник мурдага тапшырма бердик, барып жатышты да. Азыр бир комиссия түзүп туруп, биргеликте мына депутаттардан да кошулуп, азыр билим берүү тармагынан берет деп атпайбы? Бул кумаркана эмес деп. Ошону кимдер берген ошого? Бүт ошого жокко тартыш керек болуп атат да. Мага берген, биз тапшырма бергенбиз 8 ушундай казинону жаптырдык деген маалымат берген. Мен дагы өзүмдүн атыман ыраазычылык билдирем кече. Мына коңу журналисттер алып чыгып берди да, мына факты кылып берди. Кече биз сразу мен көзөмөлгө алып, органдар чакырып сүйлөштүм да. Мына азык катыш алып барчу. Бирок бар мындай мыйзамга такап алышкан да, бирине бири байлап, булар билбеген нерсе жок, чындыгын айткандачы. Билбеген нерсе жок да. Туура менде деле ой бар, күмөн бар, өздөрү кызыктар да булар иштеп келген. Буга чейин да болгон дагы алып атышты. Мына кече начальник менен сүйлөштүм Мурасан менен. Эгер мен ошолордон дойлалып иштете турган факт болсо, Талбек Насырбекович мен кеткенге даярмын деди да. Катуу сүйлөштүк кече. Кече катуу тапшырма бердим, азыр көзөмөл болду. Ошол жерде участковый керек болсо, участковый дагы кызматтан алгым деген тапшырма бердим. Кече айттым ошол жерде.
комдун начальниги тарабы биздин көзөмөлдө болот дейм. Баягындай келди, бул жалпы коомчулук күрөшкөнүбүз туура болот дейт да мына. Журналисттер ачып берди, депутаттар силер реакция кылып атасыңар. Биз да реакция кылайлы. Биргеликте жалпы эмелер коомчулук биргеликте күрөшүбүз дейт. Оор маселе экен мына. Мага берген маалымат боюнча жабылган иштебей атат, мындай деп заключение, булар өздөрү айтып берет да, заключение алып кой, болду, иштей бер. Бардык өзү мыйзамдын ажат такап берсе, жооптор ушул. Эгер булар жабабыз десе жапса болот да. Эмне үчүн ошол жерде туруп алып, участкой туруп алса эле киргизбей койсо болот да. Анан эми журналист боюнча кечээки ыдырыс боюнча, сабаган боюнча мен да көзөмөлгө алдым эле, да жокко тартып алган. Ал өзү азырда силердер айтып эми встречный жазып берип коюп, мына арыз алып коюп да жазып. Эгер арыз жазып булар карабай турган болсо, булар жооп берет, катуу жооп берет. Ал биздин көзөмөлдө шаар башчысы катары мен ага катуу турам. Мен тем более казино андай нерселермен аласа бересем жок. Мен кызыктарым аларды жапкан. Маалымат болсо бергиле, биргеликте күрөшөлү. Туурабы?